Эдил Эсенгулов чемпиондук курга талапкер болуу үчүн күрөшөт. Кыргызстандык мушкер Эдил Эсенгулов июль айында Алматыда өтө турган ACA 205 мелдешине катышып калышы мүмкүн. Анда ал орто салмактын рейтингинде 3-орунда турган оруйсалык Артем Фролов менен кезгерет деп айтылууда. Башында план боюнча Фролов Алматыдагы турнирде Никола Дипчиков менен беттешмек. Бирок Никола жаракат алган Рамазан Эмеевдин ордуна июнь айында боло турган ACA 204 мелдешине чыга турган болду. Мындан улам Фроловдун атаандашы жок болуп, учурда Эдил Эсенгулов экөөнүн ортосундагы беттеш талкууланып жатат. Бул ысык көлдүк ажыдар үчүн чоң мүмкүнчүлүк. Анткени рейтингдеги 3-номерди утса, анда чемпиондукка талапкер болоору талашсыз. Эске салсак, майдын башында Ташкенттеги мелдеште Эдил Эсенгулов күчтүү атаандаш Ибрагим Магомедовду утуп рейтингде 5-орунга көтөрүлгөн болчу. Кыргыз спортчусунун учурдагы рекорду 25 жеңиш, 6 жеңилүү. Ал 2024-жылы Абубакыр Вагаевка калыстардын чечими менен утулгандан кийин катарынан 3 жолу жеңишке жетти. Ал эми 2025-жылдын июнь айында Иван Соловьевду самбишин менен утса, 2026-жылдын башында Мурат Абдуллаевду нокаутка кетирген. 34 жаштагы Артем Фролов карьерасында 18 жолу утуп, 6 жолу жеңилген. Акыркы кармашында 2026-жылдын башында Рамазан Эмеевке калыстардын чечими менен утулган. Раджабели Шайдуллаев сентябрда мушташат. Рекорду 19-0 болгон жеңилбес кыргызстандык мушкер Раджабелинин кийинки беттеши Super Rising 5 мелдешинде болот. Анын каршылашы KSW же PWL уюмдарынын мушкерлери болот деп айтылууда. Бул тууралуу Rising'дин президенти Нобуюки Сакабера билдирди. Бирок ал жактардан дагы Раджабелиге атаанаш табуу оңой болбойт. Super Rising 5 мелдеши 10-сентябрда Жапониянын Осака шаарында өтөт. KSW бул Европадагы номер 1 саналган польшалык уюм. Ал эми PWL бул UFC'ден кийинки экинчи чоң лига экени талашсыз. Раджабайдын атаандашы ким болушун каалайсыз? Комментарий жазыңыз. Шайдуллаев Rising уюмунда 2024-жылы дебют жасап, анда жапониялык Кои Такеданы уткан. Ошол эле жылы ал катары менен 2 атаандашын жеңген. Ал эми 2025-жылдын 4-майында 66 кг салмакта Rising уюмунун чемпиондук наамына ээ болгон. Кур үчүн кармашта ал Клебер Койкени 62 секундада уткан. Андан соң ал 3 жолу чемпиондук курун ийгиликтүү коргогон. Раджабели жалпы карьерасында 19 беттеш өткөрүп, 19 жолу мөөнөтүнөн мурда 3-раундга жеткирбей жеңүүчү аталган. Кубанычбек Абдисалам уулу ACA уюмунда дебют жасайт. Кыргызстандын эң мыкты мушкерлеринин бири Кубанычбек Абдисалам уулу КМШ өлкөлөрүндө эң беделдүү саналган ACA уюмунда алгачкы беттешин өткөрүшү мүмкүн. Омок деген каймана ысымы менен белгилүү болгон 31 жаштагы спортчу Юсуф Фраисов менен беттеш өткөрөт деген сөздөр социалдык тармактарда кызуу талкууланып жатат. Бул эки тажрыйбалуу мушкердин ортосундагы беттеш күйөрмандардын чоң кызыгуусун жаратууда. Анткени эки мушкер тең жогорку деңгээлдеги чеберчиликти жана таасирдүү беттештерди көрсөтүүдө. Мындай кармашта кандай гана жыйынтык болбосун күтүүгө болот. Кубанычбек Абдисалам уулунун рекорду 23 жеңиш, 3 жеңилүү. Ал Брейв уюмунда чемпион болуп, андан соң бир нече жолу титулун ийгиликтүү коргогон. 2025-жылы Америкадагы LFA уюмунда бир беттеш өткөрүп жеңишке жеткен. Бирок андан ары UFC менен келишим түзүп алган эмес. Менимче UFC'ни күтпөстөн ACA'де мушташа бериш керек. Сиз кандай ойлойсуз? Комментарий жазыңыз. Анын потенциалдуу атаандашы Юсуф Раисовдун карамагында 21 жеңиш, 3 жеңилүү бар. Мыктыбек менен Уран жайында беттешке чыгышат. UFC'де жүргөн кыргызстандык мушкерлер Мыктыбек Оролбай уулу менен Уран Сатыбалдиев кезектеги беттештерин жай мезгилинде өткөрүшөт. Гаелга деген каймана ысымы менен белгилүү болгон Уран Сатыбалдиев 25-июлда Бириккен Араб Эмирликтеринин Абу-Даби шаарында өтө турган UFC Fight Night 282 мелдешинде октагонго чыгат. Кыргызстандык мушкердин атаандашы америкалык Дастин Джейкоби. Беттеш жарым оор салмактагы дивизиондо өтөт. Сатыбалдиев UFC'де 2 беттеш өткөргөн. 2025-жылдын апрель айында ал словакиялык Мартин Будайга утулуп калган. Ал эми ошол эле жылдын август айында казакстандык Дияр Нургажайды жеңген. Анын жалпы карьерасындагы рекорду 9 жеңиш, 1 жеңилүү. Анын алдагы атаандашы Джейкоби бүгүнкү күнгө чейин UFC'де 15 беттеш өткөрүп, 10 жолу жеңишке жеткен, дагы 4 жолу жеңилип, 1 ирет тең чыккан. Ал эми Мыктыбек Оролбай уулунун беттеши иштелип чыгууда. Азырынча атаандашы белгисиз. Бирок ал мүмкүн болгон 3 мелдештин биринде чыгат. Уран катыша турган UFC Fight Night 282'де же августта боло турган UFC 330 же UFC Белград турнирлеринин биринде күч сынашат. Мыкынын рекорду 16 жеңиш, 1 утулуу, 1 тең чыгуу.